arabaga түшүп келе жаттым. Ал арабасын токтото калып, беңкейип карасам, жолдо кичинекей бала шаар жасап, ойноп отуруптур. Акылман: "Балам, арабага жол бербейсиңби?" дедим. Бала Акылмандын баш аягына карап туруп: "Чоң ата, мен шаар салып жатпайымбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарда айланып өтүшү керек го", дедим. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип: "Балам, жашыңа караганда акылың көп экен", дедим. Анда бала: "Эмне үчүн андай дейсиз? Коюнун бöжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нерсени билбейм", дейт. Акылман жылмайып: "Мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең, бир нерсе билериңе ишенейин", дейт. "Жооп берүүгө даярмын", дейт бала. "Кандай сууда балык болбойт, кандай тоодо таш болбойт, кандай жыгачта бутак болбойт? Ушуларга жооп берчи", дейт Акылман. "Булактын суусунда балык болбойт, кум дөбөдө таш болбойт, чирик жыгачта бутак болбойт", деп бала жооп берет. Бала да Акылманга суроо берет: "Чоң ата, асманда канча жылдыз бар?" дейт. "Айланайын балам, бизден ырак турган нерсени сураганың кандай? Бизге жакын турган нерседен сура". "Андай болсо, сиздин кашыңызда нече талкыл бар?" деп сурайт. Кичинекей баланын акылына Акылман абдан таң калып: "Балам, окууну көп оку, акылың дагы арбыйт, өмүрүң узун болсун", деп ак батасын берип, баланын шаарын айланып өтүптүр. Жамандык эмнеден келип чыгат? Илгери бир адам токой ичинде жашаптыр. Андан эч бир жаныбар коркпой, аны менен адамча сүйлөшөт экен. Бир күндөрү баягы киши дарактын түбүнө келип жатса, куштардын баары ошол жерге түнөмөк болушат. Жаныбарлар менен куштар өз ара аңгеме куруп, бири-биринен бул дүйнөдө жамандык кандайча пайда болот деп сурашат. Ошондо карга айтыптыр: "Жамандыктын баары ачтыктан келип чыгат. Ушуган ачып, жүрөгүң карайганда, туш келгенде урунуп беринип, эч кимдин сөзүн укпайсың. Ачарчылыктан биздин канча тууган-туушкандар өлдү. Ошондуктан ач болбоонун камын ойлоо керек", деди. Көгүчкөн айтты: "Менин билишимче, жамандык ачкачылыктан келип чыкпайт, бири-бирин сыйлабастыктан болот. Эгер биз жалгыздан жашасак, анда эч ким менен ишибиз жок. Бирок биз экиден жашайбыз. Өз жубайыңды жакшы көрсөң, чыр-чатак жок. Анын курсагын ток кылып, кийимин жакшылап кийгизүүнү ойлойсуң. Ал бир жака учуп кетсе, кайра келгенче тынчың кетип, жол карайсың. Келбей калса, издеймин деп жүрүп, бир нерсеге урунуп өлөсүң. Ошондуктан жамандыктын баары бирин-бирин сыйлабастыктан келип чыгат", деди. Жылан сөз салды: "Менимче, жамандык ызаакорлуктан келип чыгат. Эгер бири-бирибиз менен таттуу болсок, ызаланбас элек. Эгер бир нерсең көңүлдөгүдөй болбой калса, ыза болосуң, ачууң келет. Ал эми ачууң келгенде эч кимди аябайсың. Бирөөлөрдү чагып алсам деп ойлой бересиң. Анан аны чагасың, ал үчүн сени өлтүрөт. Ошентип, менин билишимче, жамандык ыза көрүүдөн келип чыгат", деди. Буга кезек жетти. "Менин оюмча, дүйнөдө жамандык корккондуктан болот. Эгер бир нерседен коркпосок, иштин баары өз жайында болор эле. Мен күлүкмүн, күчтүүмүн, кичинекей жаныбарларды мүйүзүм менен сүзүп жыгам, чоңдордон качып кутулам. Бирок бактын бутагы кычыраса, жалбырактар шуулдаса, ошондон элеңдеп качып жөнөйсүң. Жаз мезгили болчу. Адаттагыдай эле таң эрте ойгонгон күн нурун чачып,
2-3 gündөн beri jer şaarın kıdırgan jokmun. Koy bugün kıdırbasam bolboz. El can janabarlar, bak daraktar meni kütüp kalışsa kerek dep şaşıp jönür. Bir az жүрgөндөн keyin ele kaydan jaydan sul bulut payda bolup, kun jol bolsun şaşıp kayda jönödüң deyt jolun toru. 2-3 gündön beri jer şaarın kıdıra elekmin. Barıp geleyince sul bulut bir az jıla turasınbı? Ötüp keteyince ayabay şaşıp jattım ele dep suranat. Dağı emne deysin? Başka jakta tan ötö berbeysinbi? Dep jol berbey orongdoyt sul bulut. Özüm bilesin da maga başka jol menen jürögö bolboyt. Men uşul jol menen gana jürö alam. Başka jolgo salsam öz jolumdan çıgıp ketem. A sen kalagan jolun menen jürö alasың. Tege jakta orun keniň ele turatko. Bir az jılat koyçu surany. Jok men eç jaka jılbayım dep zor bulut kögörüp durup agar. Ay şunçalık kök bersinbe dep kun aylaсын tappay ыйлап jiberip. Kun menen sur bulut uşintip jol talaşıp turganda alardın janından şuurdap şamal ötüp kalar. Oşonda gün ağa bolgon okuyany tökpöy çaçpay aytyp beret. Kardagan şamal oşondoy diýçi azır anın aylasyn tabam dep tartipsiz sur buluttu da kaptalынан sürüp çetke çıgarat. Açılgan süýüngön gün şamalga rahmat aytıp şamal boyunça jerge jol tartat. Gün çıkkanda jan janabarlardın bary süýünüp jırgap kalışat. Bul jomok emne jönündө eken? Kun menen buluttan karmaş jönündө eken. Anan nemelerge bardyk janabarlarga, baktarıktarga kun kerektigi jönündө eken. Demek bul jomokton ar bir tabiat alamga kerek ekenin jana paydası tierin bildiňer. Biz sizlerge azır türkü menen Sülösün jomogун көркөмдөp okуp berебиz. Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан сүлөсүн чыгат. Саламатсыңбы түлкү? Дейт сүлөсүн. Саламатчылык сүлөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жылтырак болуу үчүн сен эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип үйрөтчү. Үйрөтөм деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү түнү турбай жатсаң, менде жылтырак болуп каласың. Сүлөсүн сүйүнүп кетип, музга барып жатат. Жатып тоңуп калат. Ой, түлкү, мен үшүп кеттим. Жат, жылтырак болосуң. Териң калыңдап, жүнүң жылтырак болот. Ой, түлкү, чыдабай баратам. Чыда. Сүлөсүн чыдабай кетип, туруп жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырабай калды. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөсүн барды күчү менен жылкынат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери бардык сүлөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Biz hazır Kırgızel Jomoktoru degen kitepten Aç Karışkır degen jomoktu okuyup berебиz.
чоң суунун боюнча келип, ошол жерде оюна келгенин кылган, жолукканды тыттап, мокуму канган дөбөт карышкыр болуптур. Ошол өзөндү илегенине 50 жыл болот. Бирок ошондо да Тойбой акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, бул карышкыр канаты сынган каркырага кезикти. Кубанычы койнуна батпай, Ой, мен сени жеймин, деди. Эмне үчүн, каке? курсагым ачка, таппадым сенден башка. Деди карышкыр тилин салаңдатып шилекейин агызып. Андай кылба, каке, мени жегениң менен карыныңа как, жумуруңа жук болбой. Көрчү, менин аркайган сөөгүм гана турат. Мындан ары барсаң, тетиги дөбөдө узундугу бир кулак чучук жатат. Ошону жесең соңунун тойбойсуңбу, деди каркыра. Эмесе макул, Деди да карышкыр желем бойдо дөбөгө чыгып барды. Айткандай эле бир кулаш чучук жаткан экен. Аны көрө сала, ой узун чучук койгон экен мага буйруп. Мен сени жеймин, эмне үчүн жейсиң? курсагым ачса, буйрбаптыр сенден башка. Деп карышкыр тилин салаңдатып шилекейин агызды. Жок, каке, мени жегениң менен тишиңе тыгын да болбойм. Андан көрө тетиги кырды ачсаң ак кулак жүрөт. Ошону жесең капшытың чыкпайбы? Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп желип жортуп кырды ашып улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды. Ой улак, мен сени жеймин, Эмне үчүн? курсагым ачка, ошон үчүн. Жок, каке, мени жебе. Көрчү, кандай арыкмын. Этим көп, жашык, каным бир кашык. Мени жегениң менен тойбойсуң. Мына бул тоону ары жагында чоң кара эчки бар. Ал семиз, ошону жесең жыргабайсыңбы? Деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоону ашып, чоң кара эчкиге барды. Ой эчки, мен сени жеймин, Эмне үчүн? курсагым ачка, ошон үчүн. Мен бир жегенден чыкпайм. Анан эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң чоң бооз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы? Сеники ырас, Деди да ач карышкыр желе жорто өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекейин агызып, эми жейм деп сүйүндү. ой бозбе, мен сени жейм, Эмне үчүн? курсагым ачка. Эмесе жакшы болуптур. Оболу мени баткактан чыгарып анан жегин. Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыгып, Эми жейинби? деп тиштерин кычыратты. Эми жейсиң, бирок эң оболу мени туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп анан жегин, деп бээ туягын тосду. Туягына кат жазып жаткан кезинде боз бээ ач карышкырды кош аяктап чыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп сентиректеп басып арманын айтып баратты. Карчыганы жебеген кайран башым, кулач чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал соорган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тарс эттире өлүп кала жаздаган олдо башым. Ошондон кийин карышкырдын башынан жарасы бат эле кабылдап көп узабай өлүп калган экен. Арстандын күчүгүн асыраган мышык. Бир күнү мышык жаңы туулган 2 баласын жоготуп алат. Ары чуркайт, бери чуркайт. Таптакыр таппайт. Акыры айласы кетип,
айылдан тышкаркы жакка эл барып жашоону чечет да тоонун көздөй бет алат. Бир күнү тынбай жол жүргөн мышыктын курсагы ачып, алы кетип, аны бир жерге отура кетет. Аңгыча алыстан кичинекей мыйлардын үнү окшогон үн чыгат. Ыйлап жаткандай дароо тура калып эле ал жакка жакты көздөй жөнөйт. Жакын барганда гана бир чоң арстандын өлүп жатканга күбө болот. Жанында баласы ыйлап турган эле. Ыйлаба се, акылдуу бол, деп арстандын баласына башынан улам жалап сороткон мышык аны аяп кетип, ансыз да сүткө толуп турган эмчегин бере коет. Ошентип мышык арстандын баласын багып алат. Күндөр өтө берди, арстандын баласы чоңое берди. Энесинин мышыктын таап келген олжосуна курсагы тойбой, өзү жогортууга чыга баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде арстандын колуна эч нерсе илинбей жогортуудан капалуу кайтат. Курсагынын ачканын көзүнө эттен башка эч нерсе көрүнбөй баккан энесин мышыкты жемекчи болот. Муну сезген мышык андан-мындан бир тийип дароо качып барып бактын үстүнө чыгып кетет. Ошондо арстан Илгери таранчы менен түлкү жакшы достордон болушуптур. Түлкү кайда чуркаса, таранчы да ошол жакка учат экен. Таранчы дос! Деп кайрылыптыр түлкү бир күнү досуна. Кел, экөөбүз будай айдайлы. Мейли, айдасак айдайлы. Деп макул болду таранчы. Ошентип экөөнүн аракети менен будай айдалып, өсүп, бышып, жетилип, оорула турган кези келгенде, ошондо түлкүнүн жалкоосу кармап, куулугуна салып, таранчыны алдамай болду. Таранчы дос, сен будайларды ороп эт. Мен тетиги тоого барып, асманды көтөрүп турайын. Болбосо бөтегиндерди басып алат. Бара бер, түкө дос. Буга макул болгон таранчы баш көтөрбөй, эгин оруп, түлкү болсо тоого чыгып, асманга карай, алдыга эки бутун көтөрүп, аны тиремиш болуп калды. Ошентип күндөр өтүп, тынбай иштеген таранчы эгинди оруп бүтүп, кырманга ташып, жеткирип, түлкүгө кайрылды. Эй, түкө дос, келе, эгиндерибизди саман топондорунан ажыратып алайлы. Жок, колуму түшүрсөм, асман кулап түшүп, экөөбүздү эгиндерге кошо басып калчудай. Таранчы эгинди бастырып, саман топонунан бөлүп, шамалга сапырып, кызылын тоодой кылып, үйүп, анан түлкүгө кайрылды. Эй, түкө дос, келе, эгиндерибизди бөлүшүп алайлы. Баратам! Деп кыйкырып тоодон түшүп келген түлкү таранчыга мындай деди. Эй, таранчы дос, экөөбүз тең жакшы иштедик. Бирок эсебине келгенде 3-4 эсе мен көпүрөөк иштедим. Анткени менин жашым улуу, көлөмүм да чоң. Ошон үчүн мен асманды көтөрүп турдум. Анткени сен иштеп жатып, дем ала кала жаттың. Данекти 5 бөлүккө бөлүп, 4 бөлүгүн мен алам, 1 бөлүгүн сен аласың. Деп чоңдугу менен өкүм зордукка салып таранчыга аз-маз будай берип, кубалап жиберди. Таранчы досуна болгон таарын ичине жутуп, капаланып учуп кете калды. Балдар, түлкүгө окшоп сараң болбогула, жакшы болгула. Адепсиз болбогула,
Dostlarыңарды қапа қылбағыла. Достор, түлкі оқшап сараң болбоғыла, жақшы оқуыла. Жалқаудың жаны ширин, менеткештің даны ширин. Ошентип жомоғуңуз аяғына жетти. Саламатсыздар, бүгін сіздерге түлкі менен сүлесін жомоғун сиңдим экөөбүз аткарып беребиз. Түлкі суу жээктеп бара жатса, алдынан сүлөсүн чыгыптыр. Ой, түлкі, саламатсыңбы дептир сүлөсүн. Саламат, жылык сүлөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жылтыраак, аябай сонун терини кантип пайда кылдың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип түлкі, мага да үйрөтчү. Үйрөтөм деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү-түнү турбай жатсаң, мендей жылтыраак болуп каласың. Сүлөсүн түлкүнүн сөзүн угуп, аябай сүйүнүп, тоңуп турган музга барып жатыптыр. Сүлөсүн музда аябай тоңуп калыптыр. Ой, түлкү, чыдабай үшүп кеттим. Жат, мен жылтыраак болосуң. Терим калыңдап, жүнүң жылтыраак болот. Ой, түлкү, чыдабай баратам, тоңуп калдым. Чыда. Сүлөсүн чыдабай кетип, туруп жүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албай калыптыр. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөсүн бардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип сүлөсүн куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери бардык сүлөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Ушу менен жомогубуз аягына жетти.